Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллаху Субхана ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллаху Субхана ва Таала мына ушундай берекелүү құтты күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды, дуа тилектерди, Құран зикирлерди жана жұма намазыбызды Аллахым қабыл қылған болсын. Алла Таала Құран Кәрімде аузу биллахи минаш шайтанир ражим Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz zunuba jami'an innahu huval ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Бұл аятта Алла Таала о өздерінің нафстарына зұлымдық қылған адамдар дейді. Силер эч качан Алла Тааланын рахматынан, Алла Тааланын мээриминен үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Чындыгында Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү, анткени ал улук, рахимдуу, кечиримдүү, улуу зат дейт. Демек бул аятта айтылгандай адам баласы жашоосунда өзүнүн нафсына көптөгөн зулумдуктарды кылып алуусу мүмкүн экен. Мисал катары айта турган болсок, эгер адам намаз окуган эмес болсо, чындыгында ал өзүнүн нафсына өзү зулумдук кылган болот. Алла Тааланын буйруктарын такыр эле аткарбаган болсо, ал өзүнүн нафсына зулумдук кылган болот. Ошол эле учурда Курандагы, пайгамбардын сүннөттө бардыгы тыйылган нерселерди аткаруу менен дагы ал адам өзүнүн нафсына зулумдук кылган болот экен. Мына ошондуктан кээ бир адамдар эми менин тобум кабыл болбосо керек, мен ушундай күнөөкөр болуп кеттим, же көптөгөн ката иштерди кылдым деп жанагы тооба кылууга өздөрүнүн эле эшиктерин жаап алышат экен. Мына ошондуктан бул аят мына ошолордун жана ошол сыяктууларга ачык болуп атат. Ким күнөө иш кылган болсо дагы катадан кылабы, билип кылабы, билбестенби, же унутуппу, мына ошол адам жүрөгүнө Алла Таала хидаят берип, кой мен тооба кылайын деген болсо, ал адамдар үчүн тооба эшиги ачык деген аяттардын бири. Анткени үмүтсүз бул бир гана шайтан экен. Ал эми адам баласы дайыма биз мусулман болгондон кийин үмүт менен жашайт экенбиз. Мына ошондуктан биздин жашообузда ар кандай абалдар болуп калат экен. Окуялар болот экен. Адамда жашоосунда өтө ылдый учурлар болот, башкалар менен болгон мамилелер болот. Эң негизгиси Кудай Тааланын бизге берген мамиле буйруктары бар, пайгамбарыбыздын бизге берген тыюулары, буйруктары бар. Демек, мына ошол жашоодо бардыгын аткарган дагы, аткарбагандар дагы адамдар болот. Ал эми ким ошол эми кой туура жолго түшөйүн, кемчилигимди мойнума алайын, ката иштерди таштайын, Аллага тооба кылып өкүнөйүн деген адамдарга баягы тооба эшиги ачык деген маани. Ошондуктан Аллах Субхана ва Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха." О жүрөгүндө ыйманы бар момун мусулмандар, силер Алла Таалага чыныгы тооба кылгыла дейт. Аса роббукум айюкаффира анкум сайяатикум. Силер ошо тооба кылууңар менен, андан кийин жакшы амал кылууңар менен Алла Таала силердин катаңарды кечирет. Ва юдхилакум жаннатин тажри мин тахтихал анхар. Жана Алла Таала түбөлүктүү бейишке силерди киргизет деген мына ушундай жакшы бир Алла Тааланын бизге түшүргөн аяты бар. Мына ушул аятта Алла Таала чыныгы тооба кылгыла деп айтып атат. Аны тообатан насуха дейт. Мына ошол чыныгы тооба кандай болуш керек дегенди биздин алымдар төмөнкүдөй чечмелейт. Имам Хасан аль-Басри чыныгы тооба деген бул кандай болуш керек десе, надамул калб. Ошо кылган күнөөгө адам чын жүрөктөн өкүнүш керек экен. Ва истигфару бил лисан. Ошондой эле тили менен Алла Тааладан кечирим сураш керек. Истигфар айтыш керек. Ва тарку бил жаварих. Ошол эле учурда кылган күнөөлөрдү ошол колу менен, буту менен, тили менен кылган болсо, мына ошол мүчөлөрү менен экинчи ошол күнөө ишти, ката ишти кылбаймын деп сөз берүү дейт. Ва идмару алла яуд. Жана ошондой эле өз ичинде ушундай бир катуу ниети болсун, Аллага сөз берсин, мына ошол күнөө иштерге такыр кайтпаймын деп дейт. Имам Хасан аль-Басри мына ошол чыныгы тообанын маанисин бизге мына ушундай чечмелейт. Ал эми Ибн Джарир Табари
ден дагы мына ушундай рываят келет. Күндөрдүн бир күнүндө Нуман ибн Баширден сурашкан экен, чыныгы тооба бул кандай болот дегенде ал жооп бериптир. Ат-таубатун насух, чыныгы тооба кылыштык, ан ятуба ражулу минал амали ас-саййи сумма ла яуду илейхи. Мындайча айтканда, чыныгы тооба бир адам бир күнөө иш кылган болсо, ошонуга кылганына өкүнүп, ошону таштап, экинчи ошол ишти аткарбаган болсо, ошонун тообасы чыныгы тооба болду деп эсептейт экен. Ал эми башка бир алым, бул Мухаммад ибн Кабил Карази айтат, тооба кылуу 4 нерсе менен болот дейт. Биринчиси истихфару бил лисан дейт. Адам тили менен тооба кылат экен. Тооба кылдым, өкүндүм, истихфар кылат экен, Алла кечирип кой, кечирүүңдү сураймын деп мына ушундай сөздөр менен. Ва иқлау бил абдан дейт. Мына ошол ишти экинчи ошол аткарбаш керек экен. Дене мүчөлөрү менен мына ошол ишти аткарбай коюу дейт. Ва идмару тарку ал яуда бил жанан. Чын жүрөктөн, ички дүйнөдөн акыл менен туюп, экинчи ушул жаман ишке, же ката ишке, же шариаттагы күнөө ишке кайрадан кайтпаймын деп сөз берүү экен. Ва мухажараты сайил хиллан, ошол эле учурда адам өзүнөн жаман адатты дагы таштоо керек экен. Балки жаман адатты, жаман достордон дагы алыс болуу дагы мына ушул тообанын, насухтун туура болушуна өбөлгө түзөт экен. Ал эми Абу Бакр Даккак ал-Масри деген алым айтат, чыныгы тооба дегендин мааниси раддыл мазалим дейт. Бир адамга жамандык кылган болсоң, ошол адамдан барып кечирим суроо экен. Эгер тил менен зыян берген болсоң, кечирим суроо керек, акчасын алган болсоң, кайтарып берүү керек, карыз алган болсоң дагы кайтарып берүү керек. Дегеле бир адамга кандай зыян кылган болсоң, мына ошол адамдан барып акыңды адал кылуу дейт. Вастихлалул бил хусум, ихсилал бил хусум деле ошондой. Азыркысы раддыл мазалим акчаларын, башкаларын кайтарып берген болсо, истихлал бил хусум деген бул ким менен талашып тартышкан болсоң, ошол жерде жаман сүйлөп койгон болсоң, ошонго кечирим суроо дейт. Ва идману таат, ошол эле учурда биз ошол ибадатка бекем болуу дейт экен. Алла Таала кандай ибадат берген болсо, мына ошолорго бекем болгон болсок, бул мына ушул тафсири Куртубиде келет экен. Мына ушул иштерди аткарган адам чындыгында чыныгы тооба аткарган болот дейт. Ал эми Шакыйкы Балахи деген алым аулия айтат экен, чыныгы тооба дегендин мааниси адам өзүнү өзү жемелеш керек экен. Эмне үчүн мындай кылып койдум экен деп ошол кылган ишини өкүнүп, өзүнө жемелеп, кайра ошол ишке кайтпаганы дейт. Ошол эле учурда жанакы өкүнгөнү эч качан токтобосун дейт. Ошондо чыныгы тооба болуп калат дейт. Мындайча айтканда, анын бале кесепетинен, күнөөнүн кылган күнөөнүн бале кесепетинен сактанган үчүн күнөөнү таштап, ошого өкүнүү бул чыныгы тооба деп мына ушул алым айтат экен. Ал эми Имам Жүнейд өзүнүн сөзүндө чыныгы тооба кылуу бул адамдын күнөөнү унутуп салуусу дейт. Эч качан ал күнөөнү эстебөөсү. Кимдин тообасы туура болгон болсо, чыныгы тооба болгон болсо, чындыгында ал Алланы жакшы көргөн адамга айланат дейт. Ал эми ким Алла Тааланы жакшы көргөн болсо, ал бардык күнөөлөрдү унутуп салат дейт. Демек, мына ушул алымдарыбыздын бир канча сөздөрү бизге ушул Алла Тааланын Курандагы чыныгы тооба кылуу деген сөзүн бизге мына ушундай жакшы бир таризде чечмелеп берип атат. Демек, биз мына ушул алымдардын айткан сөздөрүнөн бир натыйжа пайдаларды чыгарып, мына ошолорду аткарган болсок, биз мына ошол чыныгы тооба кылган болот экенбиз. Алла Таала Куранда айтат: "Иннамат таубату алаллахи лиллазина я'малуна су'a bijahalatin, thumma yatubuna min qaribin, faulaika yatubу алейхи ва кана Аллаху алиман хакима" дейт. Бул аятта чындыгында кимдер тооба кылыш керек дейт. Бул аятта чындыгында тооба кылуучулар, алар билбестен бир күнөө же ката иштерди кылгандар дейт. Алар тооба кылгандан кийин Аллаху субхана ва таала билүүчү, данышман, улуу зат болгондуктан алардын тообаларын кабыл кылат дейт. Алардын тообаларын кабыл кылгандыгы чыныгы бул адамдын жакшы бир ийгиликке жеткендиги болуп эсептелинет.
Валайса ат-таубаты, бирок ушул аятта айтат, бирок тоба кимдерге жок дейт. Лиллазина я'малуна сайyiati hatta iza hadara ahadakumul maut. Адам күнөө иш кылып жүрүп, эч бир тоба кылбастан, өкүнбөстөн, өзүнү бир да жемелебестен жүрүп, өлүм төшөгүнө келип калган учурда, ошол өлүм төшөгүндө жаткан учурдагы тобасы бул аят боюнча кабыл кылынбайт дейт. Ошол өлүм төшөгүндөгү жаткан адам айтат, инни туптул ан, мен азыр мына тоба кылдым деген болсо, анын тобасы кабыл болбойт. Валаллазина ямутуна ва хум куффар. Жана бул дүйнөдөн кафир болуп өткөндөрдүн дагы тобалары кабыл болбойт. Улайка атнана лахум азабан алима. Мына ошол тобасы кабыл болбогондор, ошол эле учурда кафир болуп өткөндөрдүн бардыгына биз кыяматта катуу азаптуу тозокторду даярдап койдук деп мына ушул аяттарда айтылып атат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, тоба маселеси момун мусулмандын жашоосунда бул өтө маанилүү. Адам өзүнүн табиятынан унутчаак болот. Ошондон инсан деген арабтын насия деген сөзүнөн алынат экен, унутуу деген сөзүнөн. Кээде унутуп калат, кээде билбей калат, кээде билип калат. Ар кандай учурлар болуп калгандан кээде шайтан азгырат, нафс азгырат. Мына ошол учурларда биз өзүбүздү жыйнап, акылыбызды топтоп, туура эмес иш кылып коюп турмун деп тоба кылган болсо, мына ошол жакшы жетишкендиктерге жетет деп айтылат. Ал эми ал үчүн дагы чындыгында тоба эшиги кыяматка чейин ачык деп айтылат. Эң бир адамдын бактысыздыгы бул дүйнөдөн Кудай Таалага ишенбестен, пайгамбарга ишенбестен, мына ушул аяттарда айтылгандай кафир болуп өтүү эң бир жаман экен. Себеби алар такыр бейишке кирбейт. Ошондон Алла Таала бул жерде Куранда айтат: "Кул лиллазина кафару иянтаху югфар лахум ма кад салаф." Силер кафирларга айткыла дейт, Кудайга ишенбегендерге айткыла: "Могу ишенбеген нерсеңерди таштагыла. Эгер таштап туруп Кудайга ишенген болсоңор, анда силердин мурдагы өткөн күнөөңөрдү Алла Таала кечирет" дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Мына ошол дайыма тоба менен, истигфар менен, зикир, дуа менен жашашыбыз керек экен. Алла Таала Куранда айтат: "Ва май я'мал су'ан ау язлим нафсаху сумма ястагфириллаха яжидиллаха гафурар рахима" дейт. Бир адам ката иш кылып койсо, билбестен, каталыктан, унутуп, балки билип, ау язлим нафсаху, же өзүнүн нафсына өзү зулумдук кылган болсо, шарияттагы тыюу салынган нерселер менен кийин акылына келип, Кудай хидаят берип, тоба кылгысы келип, Алла Таалага истигфар кылган болсо дейт, Аллаху субхана ва таала ырайымдуу, кечиримдүү, улуу зат болгондуктан анын истигфарын Алла Таала кабыл кылат дейт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө мындай деп айтат: "Я айюханнас тубу илаллахи жамиан фа инни атубу илаллахи фил яуми миата марра" дейт. О адамдар дейт пайгамбарыбыз, силер Алла Таалага тоба кылгыла, истигфар айткыла. А мен болсо бир күндө Алла Таалага 100 жолу тоба кылам дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Болбосо пайгамбарыбыздын бардык күнөөлөрү кечирилген. Бейиштин ээси, эң биринчи бейишке кирүүчү дагы пайгамбарыбыз. Мына ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз эмне дейт? Мен күнүнө 100 жолудан кем эмес тоба кылып турам дейт. Демек пайгамбарыбыз ушунчалык көп айтып аткандан биз андан да көп айтканга биз муктажбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул Абу Дауд радиаллаху анху риваят кылган хадисте биз дейт, бул мажилисте Абдуллах ибн Умар айтат: пайгамбарыбыздын мажилисинде отуруп эле 100 жолу тобаларды, истигфарларды айтат элек дейт. Кантип айтат элек? Роббигфирли, Аллахым менин күнөөмдү кечиргин, ватуб алайя, тобамды кабыл кылгын, иннака анта таввабур рахим, анткени сен ырайымдуу жана тобаларды кабыл кылуучусун дейт. Пайгамбарыбыз өзү мажилисте эле ушунчаны айтып койчу деп мына бизге сахабалар айтып атат. Андан үйрөнгөн сахабалар да дайыма ооздорунан зикир кылуу, тасбих айтуу, тоба кылуу, истигфар кылуу такыр түшкөн эмес. Жабир радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат, бул хадисте ушул сахаба айтат: "Хатабана Расулулла" дейт. Күндөрдүн бир күнүнө пайгамбарыбыз бизге хутба кылды дейт. Жума баянын айтты дейт. Мана ошол айткан сөздөрүнөн мындай деп айтты дейт: "Я айюханнас,
Тубу илаллахи қобля ан тамуту. Пайғамбарымыз айтып тұр: о адамдар, бұл дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин, каза болгонго чейин силер тооба кылып калгыла. Ва бадиру бил амали салиха. Жана колдон келишинче көбүрөөк жакшы амалдарды, жакшы иштерди аткарганга шашылгыла. Силер мына ушул колуңар башка бир жумуш менен, же бир тиричилик менен, бир иш менен алек болордон мурда силер тооба кылып жакшы иштерди аткарып калгыла. Василул лази байнакум ва байна раббикум. Жана силерди жараткан Алла Таала менен ортоңордогу байланышты Алланы зикир кылуу менен бекемдегиле. Ва касратус садакати фиссирри вал алания. Жана силер колдон келишинче кайрымдуулук иштерди, зекет, садакаларды аткаргыла. Аны купуя аткарасыңарбы, жария аткарасыңарбы, чын ниет, ихлас менен мына ушул нерсени дайыма аткаргыла. Эгер мына силер ушул иштерди аткарып жүргөн болсоңор дейт, тооба кылып, истихфар кылып, Аллага ибадат кылып, жакшы амалдарды аткарып, Алла Таала менен болгон мамилени бекемдеген болсоңор, Алла Таала силерге турзаку рызкы берет. Тунсару, Алла Таала тарабынан силерге жардам болот. Ва тужбару, Алла Таала силердин бардык амалыңарды, ишиңерди Алла Таала оңдоп оңойт дейт. Бул болсо дагы караңыздар, пайгамбарыбыздан бизге аябай жакшы бир насаат, пайгамбарыбыздын жакшы бизге болгон осуяты. Biz мына ушул иштерди эле аткарып жүргөн болсок, Алла Таала бизге жан дүйнөнүн азыгын, акыл пикирдин тунуктугун, жакшы амалды кылууга бизге жакшы бир күч кубаттарды берет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, имам Муслим риваят кылган хадисте: "Инналлаха ябсуту ядаху бил-лейли лиятуба мусиун нахар" дейт. Аллаху субхана ва таала түндө тооба кылгандар, күндүзү күнөө кылып, түндө тооба кылгандардын дагы эмне тообаларын кабыл кылып кечирет дейт. Ва ябсуту ядаху бин-нахар. Ошондой эле Алла Таала түндө күнөө кылып, күндүзү Аллага кайтып хидаят берип тооба кылгандардын тообасын дагы Алла Таала кечирет дейт. Демек Алла Таала ушундай райымдуу, мээримдүү зат болгондуктан биз колдон келишти дайыма күнү түнү эмне кылышыбыз керек экен, ибадат кылып, ошол эле учурда истихфар, тообаларыбызды айтып турары. Аллаху субхана ва таала хадисил кудусиде мындай айтат экен: айрыкча түн ичинде дейт, баамдат намазынын убагына 1 саат, 2 саат калган учурларда, бул вакту сахар деп коет, сүлүсүл ахири минал-лей, түндүн акыркы 3-чү бөлүгү деп коет. Эми ошол баамдаттан алдыңкы убактарда Алла Таала айтат экен: "Хал мин таибин фаатуб алейхи". Ким тооба кылат? Тооба кылуучу барбы? Мен анын тообасын кабыл кылайын дейт экен. "Хал мин мустагфирин агфирула". Ким истихфар айтат мага? Ким күнөөсүн кечирилүүсүн сурайт, мен анын күнөөсүн кечирейин дейт экен. "Хал мин саилин фаутия". Ким менден сурайт? Ким сураган болсо, ошонун суроо талабын берейин дейт экен Алла Таала. Мына ошондуктан бизге мына ушул убакыттар өтө маанилүү болгондуктан биз колдон келишинче ошо тахажжудга турган учурларда сөзсүз түрдө ибадат менен, намаз менен, тахажжуд намазы артынан зикир, дуа, сөзсүз түрдө тооба, истихфар менен өткөргөнүбүз аябай жакшы экен. Ошондуктан биз колдон келишинче бул дүйнө акыретибизди куруу үчүн жашап атабыз. Бул дүйнө бул сыноо дүйнө. Мына ошондон Алла Таала бул жерде эмне дейт? "Ла янфау нафсан имануха лам такун аманат мин qabl ва касабат фи иманиха хайра". Караңыз, эртең кыяматта эгер бул дүйнөдө Алла Таалага такыр иман келтирген эмес болсоң, сенин ал нерсең кыяматта бир тыйынга да арзыбайт дейт. Бул дүйнөдө иман келтирбесең, кыяматтын алдында жок сыяктуу болуп каласың дейт. Ошондуктан биз мына ошол нерседен коркушубуз керек. Мына ошол бактысыздык эң бир чоң бактысыздык болот. Анткени бейиш ээлери, бейишке тозок ээлери тозокко киргенден кийин ал жакта түбөлүктүү болуп калган деген биздин шариятыбызда айтылат. Ошондон биз бул дүйнөдөн акыретибизди курганга аракет кылалы. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат экен: "Ла тaqуmu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Wa iza tala'at ra'a an-nas" дейт. Кыямат болбойт, күн батыштан чыкмайынча дейт. Батыштан чыккандан кийин бардык адамдар ошол күндүн батыштан чыкканын көрөт дейт. "Фазалика
хина ла янфау нафсан имануха. Азыркы биз жогорку аятта айткандай эле, ошол учур эми мен ыймандуумун, мен тооба кылдым, ой болду эми өкүндүм деген пайда бербей турган учур дейт. Анткени ал ага чейин такыр ыйман келтирген жок эле. Ал таптакыр тооба кылган жок эле. Канчалык пайгамбардын сөзүн угуп атат, Курандарды алымдар айтып атат. Ошого дагы ыйман келтирбей, эми адам баласы мына ошондой абалга дуушар болуп калган учурда эмне болуп калат экен? Тообалар дагы кабыл болбойт дейт. Ошондон биздин алымдарыбыз айтат, эки учурда тооба кабыл болбойт. Ага чейин тообанын эшиги асман менен жер канчалык кенен болсо ошончолук ачык деп алымдарыбыз айтат. Биринчиси мына ошол күн батыштан чыккан учурда. Бизге азыр дайыма күн могул жактан чыгыштан чыгат, батыштан батат. Бир учур келип калат экен, күн батыштан чыгат дагы чак түшкө келгенден кийин кайра батып кетет. Мына ошондон кийин эч бир тообалар такыр кабыл болунбайт деп айтат. Ал эми экинчи тообалар кабыл болбой калган учурлар бул пайгамбардын хадисине келет, инналлаха якбалу таубатал абди ма лам югаргир дейт. Адам өлүм төшөгүндө жатып жаны тамагына келип калганга чейин тообасы кабыл болот. Бирок ошол учурдагы тообасы кабыл болбойт дейт. Мына ошондон бул нерсеге ар бирибиз жашообузда дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Бирок биз качан эми күн батыштан чыгат эле деп аны да күтпөшүбүз керек. Себеби алымдарыбыздын сөзү бар, ман мата факат камат кыяматуху дейт. Ким бул дүйнөдөн өттүбү, ал адамга кыямат башталды дейт. Мына ошондуктан дайыма биз эмне кылышыбыз керек экен? Тооба менен жашайлы. Пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар. Мин саадатил мар'i ан ютила умраху ва ай ярзукаху Аллаху ал-инаба дейт. Адамдын бир бактылуулугунун бир белгиси Алла Таала ал адамдын өмүрүн узун кылып коюп, дайыма тооба кылуучу болуп, же Аллага кайтуучу болуп жашаган болсо дейт. Маанеси дайыма истигфар, тооба айтып, ибадат менен жашаган адам мына ошол эң бактылуу адам деп айтылат экен. Алымдарыбыз айтат ошондон, бул тообанын өзүнүн шарты бар дейт. Тообанын Алла Таала менен пенденин ортосунда болгон 3 шарты бар. Ал эми ошол 3 шартка эле пенде менен пенденин ортосундагы шарт кошулганда 4 шарт бар дейт. Биринчиси икла аниз зунуб. Биз мына ошол күнөөнү ташташыбыз керек. Тообанын биринчи шарты. Болду, мен бул аракты таштадым, бул зына ойноштукту таштадым, бирөөдү алдаганды таштадым, үй бүлөмө жаман мамиле кылганды таштадым, кошунага зыян бергенди таштадым деген сыяктуу күнөөлөрдү ташташ керек. Же уруулук кылганын, же башкасын. Андан кийин ошол кылган, бул биринчи шарты. Экинчиси ошол кылган ката иштерине чын жүрөктөн, жүрөк менен өкүнүш керек. Биз ошол чыныгы тооба өкүнүүнү жогоруда Алла Тааланын тообатан насуха чыныгы тооба дегенде биз алымдардын сөздөрү менен чечмелеп кеттик. Үчүнчү шарты кайрадан ошол жаман ишти, күнөө ишти аткарбоого катуу жүрөктөн ниет кылуу экен. Кудайга сөз берели, аткарбаймын деп. Мына ошол үчөөбү чыныгы тооба болсо, жанагы биз алымдарыбыз айтып кеткендей, ошондо тообаларыбыз туура болот, Алла кабыл кылат экен. Ал эми төртүнчүсү бул иржаул хукук ила асхабихи. Биз жана айтып өткөндөй, бирөөдүн акысына бирөө кирген болсо, балки тил менен киреби, кол менен киреби, тил менен дегенде ошактаган, гыйбаттаган болобу, же кол менен зыян берген болобу, же акчасын тартып алган болобу, же башка бир жерин тартып алган болобу, бирөөлөрдү соодада алдаган болобу. Мына ошол нерселер, ошолорду барып туруп акча алган болсо кайтарып бериш керек, тил деген болсо барып кечирим сураш керек дейт. Мына ошол 4 нерсе менен биздин тообабыз эмне болот? Толук болот дейт. Ошондон пайгамбарыбыз Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте айтат: "Ман кана индахум мазламатун ли ахихи фалятахаллалха ал-ан." дейт. Ким башка бирөөгө зыян берип койгон болсо дейт, башка мусулман бир тууганыга зыян берип койгон болсо, кандай зыян болбосун, азыр барып акысын адалдасын дейт. Андан кечирим сурасын. Анткени фа иннаху лейса динарун ва дирхам. Пайгамбар айтат, анткени эртең алтын дагы, күмүш дагы иштебей турган учур келип калат. Анткени кыяматта акча иштебейт, ортомчулук жок болот, бийлик мансап дагы жок болот. Эч ким сага ортомчу боло албайт. Болгону бул дүйнөдөгү кылган жакшы амалың менен гана кутула аласың. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Мин qabli an yakhudha min ahihi hasanat." Эгер сен
біреудің ақшасын алған болсаң, қияматта төлей албайсың да аны. Демек, бұл дүниедегі бір қылған жақшылық ишең менен ғана төлеп бересің. Мисалы, ажылыққа барған болсаң, ошол ажылығыңдың сообуну башка бирөөгө берип саласың. Ал эми ажылыкка канча мээнет менен, канча жылдап акча топтоп анан барып атабыз. Же намаз окуган болсок, орозо каргамаган болсок, 1-2 жылдык орозоңду бирөөгө берип саласың. Мына ушундай жакшылык иштер менен гана төлөнөт. Ошондон пайгамбарыбыз бизге эскерип атат, бул дүйнөдөн акыңалды алдап алала дейт. Фа ин лам такун лаху хасанат. Эми жанакы адам, зулумдук кылган адам, анын такыр бир жакшылыгы, бире турган сообу жок болуп калган болсо, ухиза мин сайиати ахихи дейт. Ошол кимге зулумдук кылган болсо, ошонун жамандыгы алынып туруп, бул адамга жүктөлүп салат дейт. Бул адамга жүктөлүп салат. Анан ал жүктөлгөндөн кийин толгон күнөөгө батып калган адам не болот? Абалы чындыгында өтө кейиштүү абалда болот. Мына ошондон биз бул маселеде, тобо маселесиде өтө олуттуу карайлы, таптакыр кайдыгер болбойлу. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, биздин коомдон, мурдагы коомдо, исламга чейинки коомдо бир киши 99 адамды өлтүрүптүр дейт. Анан барып бир ошол христиандардын окумуштуусуна, алымына барып, молдосуна сурайт экен, ушундай күнөө иштерди кылып салдым. Мен тоба кылсам болобу дегенде, жок, сага таптакыр тоба жок дегенде ачуусу келип кетип, анын да башын алып, жүзүгө толуктап койду дейт. Андан кийин дагы бир өкүнүп, ушул жерде бир жакшы бир алым бар экен, молда бар экен деп барса, ал айтат экен, сурайт экен, мен тоба кылсам болобу? Дегенде айтат экен, эмне үчүн болбойт? Тоба кылганга эч бир тоскоолдук жок. Бирок сен могул жашаган жериң жакшы жер эмес, айлана чөйрөң жакшы эмес. Сен баланча деген жерге барсаң, ошол жердегилер аябай жакшы адамдар, айлана чөйрөң жакшы болот, тоба кылып ошол жерде жакшы амалдарды аткарып жашай бересиң дегенде, жанагы жакшы ниет менен тоба кылып, мына ошол жакка сапар алды дейт. Бирок жолдун ортосуна жеткенде ажал жетип каза болуп калды дейт. Анан бейиш рахмат периштелери менен тозоктун азаптай турган периштелери келип ал адамды талашып калды дейт. Анан рахмат райым периштелер айтат экен, бул тоба кылды, жакшы иш кылуу үчүн кетип аткан, тобасын Алла Таала кабыл кылды, аны биз алып кетебиз десе, тозок периштелер айтат экен, жок, бул өмүрүндө бир да жакшылык иш кылган эмес. Дегенде Алла Таала мына ошол хадисте келет, бир периштени адамдын сүрөтүндө казы кылып жиберип, ошол жерде чече турган кылып, анан ал чечим чыгарат экен. Эки жакты эсептегилечи, кайсы шаарга жакыныраак болуп калды деп эсептегенде, жанагы максат кылып чыккан шаарына, жакшы жерге тоба кылып, бир карыш мына ошол жакка жакын болуп калгандыктан чечимди бакы рахмат бейиш периштелери, райым периштелери алып кетсин деп чечим чыгарат экен. Демек, бул окуядан дагы биз жыйынтык чыгарсак болот. Биз бул хутбабыздын башында айткандай, эч качан Алла Тааланын рахматынан, мээриминен мусулман адам таптакыр үмүтүн үзбөш керек. Канчалык кылган болсо так, балки адашканбыз. Нафстын азгырыгы, дүйнөнүн азгырыгы деген азыр эмне деген азгырыктар чыккан жок. Мына ошолордун баарын токтотуп туруп, тоба кылып, жакшы жашоону баштаган болсок, Аллах субханаху ва таала биздин тобаларды кабыл кылат экен. Анас ибн Малик радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Лаула анна либни адама вадиян мин захаб". Эгер адамдын баласында бир өрөөн акчасы болсо дейт, бир өрөөн байлыгы болсо дейт, ахабба ан якуна лаху вадиян, ошол адам мындан дагы экөө болсо деп үмүттөнөт дейт, ошончо байлыкка тойбой дейт. Бирок валан ямлахума фаху илла тураб, бирок акырында ал адамдын оозун бир гана эмне толтурат дейт, топурак толтурат дейт. Ва ятубуллаху аля ман таб, жана ким Алла Таалага тооба кылган болсо, Алла Таала анын ошол чыныгы тооба кылган болсо, тообасын кабыл кылат дейт. Мына ошондуктан биз бакы дүйнөнүн артынан эле жүрө бербестен, жок, дүйнө деле бул дүйнөбүзгө керектүү нерсе, бирок шариаттын чегинде Алла Тааланын ибадатын дагы, пайгамбарыбыздын сүннөтүн дагы унутпай чогуу алып кеткен болсок, бул эң бир сонун болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман ахсана фи ман бакия гуфира лаху ма мада". Ким кой деп өзүнө келип, Алла Таала хидаят берип
тооба кылган болсо, ошо тооба кылган күнүнөн баштап өмүрүнүн аягына чейин жакшы амалдарды аткарган болсо, өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Ал эми мен аса фима бакия ухиза бима мада мабак. Ал эми тооба кылгандан кийин деле дагы баягы жолуна түшкөн болсо, туура эмес жолуна, анда мурдакы дагы кийинкили күнөөлөрү дагы баары ошо бойдон өзүнө жүктөлүп кала берет дейт пайгамбарыбыз. Мына ошондон биз мына ушул нерселерден эмне кылышыбыз керек, сактанышыбыз керек. Ошондон биздин алымдарыбыз азыр биз тообанын артыкчылыгы, фазилети, анын жакшы жактары жөнүндө аяттарды, хадистерди айттык. Алымдарыбыз мына ошол тооба кылуунун жакшы бир пайдаларын дагы бизге айтып кеткен. Мына ошол пайдаларынан дейт биздин алымдарыбыз айтат. Махаббатулла. Ким тооба кылган болсо, Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө ээ болот дейт. Караңыз, Алла Таала Куранда айтат: "Инналлаха юхиббут тауабин ва юхиббул мутатаххирин." Алла Таала тооба кылуучуларды жана Аллаху субхана ва таала тазаларды жакшы көрөт дейт. Мына ошондон дайыма биз дарат алгандан кийин мына ошол аятты окуп коебуз да. Ашхаду, мына даратты алгандан кийин ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп, Аллахумма жаални минат тауабин ва жаални минал мутатаххирин. Аллахым мени тооба кылуучулардан жана тазалардан кылгын деп дайыма бата кылып коебуз. Мына ошондон ким тооба кылган болсо, Алла Тааланын ошондой махаббатына, сүйкүмүнө ээ болот дейт. Фарахуллахи биттайб. Экинчи мөмөсү, ошол тооба кылган адамдын тообасына Алла Таала дагы кубанат экен. Бул жөнүндө пайгамбарыбыздын сонун Имам Муслимде келген хадисинде айтылат: "Лиллахи ашадду фарахан би таубати абдин хина ятуб" дейт. Бир адам тооба кылган болгон болсо, Алла Таала аябай кубанат, мынабы кубанган адамдын абалынан дагы катуу кубанат дейт. Ал кандай? Бир адам дейт, бул хадисте келет, сапарда жүрүп, ошол төөсүндө азыгы бар, суусу бар, бардык нерсеси бар. Андан кийин ошол чөлдө баягы бошоп кетип төөсү качырып ийди дейт. Качырып ийип, анан какыраган чөлдө тамаксыз, суусуз калып, эми өлгөн ушул экен да деп бир дарактын же таштын жанына барып отуруп, бир аз уйкусурап кетип, көзү жумулуп кетет дейт. Андан бир аздан кийин көзүн ачып ойгонсо, жанакы улоосу, төөсү келип калыптыр дейт жанына. Тура калып эле ошону жибинен кармап туруп, аябай кубанганынан: "Аллахумма анта абди ва ана роббук." О Аллахым, сен менин кулумсуң, мен сенин кудайыңмын деп катуу сүйүнгөндөн адашып кетти дейт. Мына караңыз, ушул адам канчалык кубанып, жаным сак кал деп кубанган сыяктуу, бул эми салыштырмалуу гана айтылып атат. Бир адам тооба кылган болсо, Алла Таала андан да эселеп ошол адамдын тооба кылганына кубанат дейт. Мына ошондон бул эмне болот экен? Биз бул тооба кылуу менен өзүбүздүн гана жан дүйнөбүзгө пайда алып келет экенбиз. Үчүнчү пайдасын алымдарыбыз айтат: биздин ката кылып жүргөн иштерибизди Алла Таала жоюп, жок кылып, ордуна жакшы амалдарды берет дейт, алмаштырып коет дейт. Алла Таала Куранда айтат: "Илля мен таба ва амила амалан салихан" дейт. Ким тооба кылса жана жакшы амалдарды аткарса, фа улайика юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат, алардын жамандыктарын Алла Таала жакшылыкка алмаштырат дейт. Ва каналлаху гафурар рахима, Алла Таала чындыгында ырайымдуу, кечиримдүү улуу зат. Мына ушул аят түшкөндө, мына азыркы ушул аят түшкөндө Ибн Аббас айтат: "Ма раайту Расул саллаллаху алейхи ва саллам фариха би шейин кот би фарахи би хазил ая" дейт. Ибн Аббас айтат: "Пайгамбарыбыздын ушул аятка аябай кубанганын көрдүм, башка нерсеге мынчалык кубанган эмес эле" дейт. Себеби бул аят чындыгында биздин момун мусулмандарга эң бир жакшы тообалары кабыл кылынган, амалдары кабыл кылынган, тооба кылынган адамдын жамандыгы жакшылыкка айланган эң бир жакшы нерсе болуп аткандыктан пайгамбарыбыз аябай кубанды дейт. Андан кийин төртүнчү жакшылыгын, пайдасын алымдарыбыз айтат: адамдын чыныгы душманы бул шайтан экен. Куранда ачык силердин душманыңар бул шайтан деп көптөгөн аяттарда келет. Биз тооба кылган болсок, мына ошол шайтанды жеңген болот экенбиз. Алла Таала бул жөнүндө мындай аят келип, караңыз: "Фабима агвайтани ла aqudanna lahum laqudanna siratakal mustaqim" деп. Караңыз, бул аят айтат:
мен алардын туура жолдорун тосуп аларды азгырамын дейт. Шайтан айтып атат, адамды, мусулман адамды алардын туура жолдордон адаштырамын. Ла аятияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим. Караңыз, алдынан, артынан, ва ан айманихим, оң жагынан, сол жагынан, бардык тараптан келип мен адамды азгырамын дейт. Ва ла таджиду аксарахум шакирин. Андан кийин мен азгыргандан кийин сенин жараткан бул кулдарың, пенделериң сага көптөгөн шүгүрлөрдү айтпай калат дейт. Караңыз, шайтандын иши ушул. Себеби шайтан түбөлүктүү тозокко түшөт, өзү эле ошол тозокто калып калбайын деп эмне кылат? Адамдарды дагы азгырып, өзү менен кошо алып кирип кетиш керек. Башка бир аятта «Қола фабизит би'иззатика ла угвияннахум ажмаин» дейт. Караңыз, мен булардын барын азгырамын. Илля ибадака минхумул мухласин. Бирок бул жерде бул аят айтып атат, ыхластуу, чыныгы, якыны бекем, ишеними бекем момун мусулмандарды гана мен такыр азгыра албаймын деп ошол аятта шайтан өзү айтып атат да. Мына ошондон биз эгер тооба кылган болсок, момун мусулман чыныгы биздин душманыбызды жеңген болот экенбиз. Хасан el-Басриден келип сурашыптыр. О имам, айтыңызчы, хал янамы шайтан? Шайтан өзү уктайбы деп сурашыптыр. Сураганда жооп берген экен. Лаунама ластарахна минху бадал. Эгер шайтан уктаганда биз бир аз эс алып калмакпыз дейт. Ошонун азгырыгынан дейт. Бирок шайтан уктабайт экен. Ал жок болбойт экен, кыяматка чейин бар экен. Анын адамдар сыяктуу, андан жиндер сыяктуу желдеттери толтур экен. Ар кандай азгырыктар менен азгыра берет экен. Мына ошондон биз иманыбыз менен гана, чыныгы ибадатыбыз менен, чыныгы ниетибиз менен, тоба истигфарыбыз менен гана биз мына ошол шайтандын азгырыгынан өзүбүздү куткара алат экенбиз. Алла Таала Куранда айтат: «Инна шайтана лакум адуввун мубин фаттахизуху адува». Чындыгында шайтан силердин ачык айкын душманыңар. Силер дагы мына ошондой ачык айкын душман кылгыла дейт аны. Душман деп билгиле, ошого жараша иш аткаргыла. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Анткени шайтандын ачык душмандыгы, шайтан өзү айлана чөйрөсүдөгүлөр менен баары биригип алып, силерди тозокко түшүрүүнү каалайт дейт. Силер тозоктун ээси болууңарды каалайт дейт. Шайтанда мындан башка эч бир максаты жок экен. Бушул баягы келген хадистерде эмне деп айтылат экен? Адам баласы шайтанды кантип жеген дейт? Бул жерде айтылат: ахлакту бани адама биззунуби фа ахлакуну битавбати вал истигфар дейт. Кара, шайтан айтат экен: мен адамдарды күнөө иш кылдырып жеңип атсам дейт, буларды жок кылып атсам, акыреттерини күйгүзүп жок кылып атсам, алар мени тоба истигфар менен жеңип салышты дейт. Демек биз тоба кылган сайын, истигфар кылган сайын биз шайтанды жеңет экенбиз. Анын азгырыгынан өзүбүздү, үй бүлөбүздү баарыны куткарат экенбиз. Бешинчи жакшы бир пайдасы тоба кылуу менен, бул пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ан-надаму таубатын". Өкүнүү бул өзү тоба дейт. "Ват-тайбу миназ-замби каман ла замбала". Күнөөдөн тоба кылган адам ал күнөөсү жок сыяктуу болот дейт. Бул дагы эң бир жакшы пайдалардан. Демек тоба кылган адам ал күнөөсү жок сыяктуу адамга айланат экен. Бирок биз айткан шарты менен ал тоба эмне болуш керек? Тоба насух болуш керек, чыныгы тоба болуш керек. Андан кийин тоба кылуу менен адамдын жүрөгү иман нуруна нурланат дейт. Бул жерде Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иннал муъмина иза азнаба канат нуктатан саудахан фи қалбихи" дейт. Эгер бир момун мусулман адам бир күнөө иш кылган болсо, анын жүрөгүнө бир кара так пайда болот дейт. Дак пайда болот. "Фаман таба ва назаа вастагфара сакула қалбуху минха". Ким тоба кылса, истигфар кылса, өкүнсө, мына ошол нерседен жүрөгү эмне болот дейт? Тазаланат дейт. Биз ошондон дайыма баягы эмне кылышыбыз керек экен? Жүрөктөрдү ошо зикир кылуу менен, тоба истигфар кылуу менен
тазалап турушубуз керек экен. Ошол эле учурда биз шайтан деле азгырат дейбиз, бирок шайтандан дагы күчтүү адамдын нафсы да бар экен. Адамдын нафсы да адамды дайыма азгырып турат экен. Ошондон алымдарыбыз айтат: "Нафсука иллам тажгалху биттаати шагалатка бил маасия" дейт. Эгер сен нафсыңды жакшы иштер менен, жакшы ибадаттар менен алектентпесең дейт, нафсың сени жаман күнөө иштер менен алектентип коет дейт. Ошого багыт берип коет дейт. Мына ошондон эгер нафсты жөн эле тим койгон болсоң, эч качан жакшыга буйрбайт. Анткени бизде Юсуф сүрөсүндө келет, Алла Таала айтат: "Иннан нафса ла амаратун бису" дейт. Адамдын нафсы, эгер аны тарбиялабасаң, аны тим койгон болсоң, бош койгон болсоң, дайыма жамандыкка гана буйрат, эч качан жакшылыкка буйрбайт дейт. Андан кийин бизде мына ушул мындан башка дагы чындыгында тообанын пайдалары аябай көп. Биз андан кийин мына ушул тообага жардам бере турган нерселерден айта турган болсок, анын эң алгачкы биринчиси эле биз бул жерде эң жакшы рецепт бул тооба, бул ихлас экен. Бизде бардык ибадаттарда ихлас керек. Чынчылдык керек, чын көңүлдүк, жакшы ниеттик, баягы ниетибиз жалган болбош керек, ихлас менен болуш керек. Бир гана Алла үчүн гана болуш керек. Мына ошондуктан качан гана биздин ихласыбыз бекем болсо, ибадатыбыз да кабыл болот, тообабыз дагы кабыл болот, дуа тилектерибиз дагы кабыл болот. Андан кийин адамдын жүрөгү дайыма Алла Тааланы жакшы көрүүгө толот дейт. Мына ошондой биз ибадат эле кыла берген болсок, Алла Тааланы жакшы көрүп, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, анын сүннөттөрүн аткара берген сайын адамдын якыны көбөйөт, ишеничи бекемделет. Андан кийин ал баягы күнөө иштерден дайыма алыс болот дейт. Биз дагы эмне кылышыбыз керек? Бул нерседе аль-мужахада деп коет, бир аракет кылышыбыз керек. Аракет. Алла Таала Куранда айтат: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха ламаал мухсинин." Ким биздин жолубузда аракет кылган болсо дейт. Алла Таала айтып атат. Ошол Алла Тааланын Куранын, пайгамбарыбыздын сүннөтүн, Куран менен сүннөттөгү буйруктарды аткарууга, ал жердеги тыйган нерселерден тыюуга, туура шарият пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен жашоого аракет кылган болсо дейт. Аракет кылган болсо, аларды биз туура жолго баштайбыз жана алар дайыма жакшылык кылуучулар менен бирге болот деп мына ушул аятта айтылат. Андан кийин биз дайыма колдон келишинче дайыма бата дуа кылып жүрүшүбүз керек. Ар бир нерсеге биздин батабыз, дуабыз, тилегибиз даяр болуш керек. Мына ошол дуалардын ичинде дагы биз Алла Таала бизди тооба кылуучулардан кылгын, тообабызды кабыл кылгын, ибадатыбызды кабыл кылгын деп көптөгөн дуаларды эмне кылышыбыз керек? Айтышыбыз керек. Мына ошол нерселердин бардыгы биздин ошол тооба кылганга, ибадат кылганга, көптөгөн зикир, дуа кылганга мына ушул нерселердин баары бизге жардам берет. Мына ушул дуалардын бирин пайгамбарыбыз эмне деп айтат? Роббигфирли. Пайгамбарыбыз дайыма айтат экен: "Аллахым менин күнөөмдү кечиргин. Ватуб алай. Аллахым менин тообамды кабыл кылгын. Иннака анта таввабур рахим." Анткени сен райымдуу, мээримдүү, тообаларды кабыл кылуучу улуу затсың дейт. Демек пайгамбарыбыз өзү дагы дайыма жана биз айтып өткөндөй, кээде 100 жолу, 70 жолдон ашык истигфар тооба кылам деп пайгамбарыбыз айтат дейт. Андан кийин биз дайыма ошол акыл пикирибизди, жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздүн баарын мына ошол ибадатка кылганда ошол жака бурушубуз керек. Ошол учурда тооба кылганда дагы ошол акыл менен түшүнүп туруп, тил менен айтып туруп, жан дүйнө менен чыныгы тооба кылган болсок, чыныгы тооба аятта айтылгандай мына ошондо гана пайда болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына биз сиздер менен бир аз болсо дагы бүгүнкү жума баяныбызда тооба кылуу, анын фазилети, анын артыкчылыгы, анын пайдалары, эгер тооба кылбаса анын зыяны жөнүндө дагы бир аз сөз кылып кеттик. Чындыгында тооба жөнүндө айта берсек дагы мындан башка аяттар, хадистер көп. Аллах субханаху ва таала мына ушул бүгүнкү айтылгандарга бардыгына амал кылууну баарыбызга насип кылган болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай жума күндөрдү жакшы өткөрүп, ибадат менен мына ушундай жума күндөрдү тагдырыбызга насип кылганына да көптөгөн шүгүрлөрдү айтып, мына ушундай жума күнү жакшы бир убакыт болот дейт. Ошол убакытта ким бата дуа кылган болсо Алла Таала кабыл кылам дейт. Мына ошол убакыттарды издеп, жума күнүн текке кетирбей пайгамбарга көбүрөөк салаваттарды айтып, жакшы амалдарды кылып, ошонун ичинде элибиздин тынчтыгына, биримдигине, мамлекетте дайыма
токчулук, молчулук, ынтымак болуусуна бата дуа кылган болсок, Алла Таала кабыл кылган болсо, баарыбыздын бул бактыбыз үчүн, биздин Кыргызстан эли үчүн бул чындыгында жакшы бир байлык жана немат болуп эсептелинет. Жараткан Аллах субханала таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.